Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Биз Excel боюнча сабактарыбызды улантабыз. Этот компьютер деген жерге кирип, документы деген жерди бассак, бизде расписание деген файл менен, ушундай аталыштагы файл менен иштеп атканбыз. Мунун атын каалагандай өзгөртүп алсаңыздар болот, каалагандай ат коюп алсаңыздар болот. Эң негизгиси ошол новый документ же новый Excel эмес, мүмкүн болушунча эмне документ менен иштеп атсаңыз ошонун атын туура койгонду үйрөнүңүз. Мышканын оң жагын басып открыть деп, же болбосо эки жолу басып открыть десек, мурда биз иштеп аткан Excel файл ачылат. Бул жерге мен жаңы нерселерди кошуп койдум, адамдын аттары, себеби бүгүн иштей турган бөлүмүбүз мына ушуларга байланыштуу болмокчу. Эсиңиздерде болгон болсо, буга чейинки сабактарда биз ушул главная бөлүгүндөгү ар бир бөлүмдүн өзү менен таанышып келе жатканбыз. Буфер обмена, шрифт, выравнивание, число, стили деген бөлүмгө чейин өткөнбүз. Бүгүнкү сабакта болсо ячейки жана редактирование деген бөлүктү түшүндүрүп беребиз. Бүгүнкү ячейки бөлүгүбүздө бул Excel'ды билесиздер, таблица менен иштөөдө эң көп колдонулат. Жана бул ар бир бөлүк, ошол Excel'дын ичиндеги ар бир таблицанын бир бөлүгү, уячасы ошол ячейка деп аталат. Мынакей ошол ячейкалар менен иштөөнүн бөлүгү ушул жерде. Негизи буларды мындай бул жактан дагы мындай кылып алып, бул жактан мындай кылып алып башкарсак болот. Мен көбүнчө негизи ушул жактан башкарам. Бул жерге келип туруп, мына кара стрелка чыккандан кийин мышканын оң жагын басып, мисалы ушул ячейканы толугу менен удалить этип салсам болот. Бирок артка алам. Бул жерди бассаңыздар артка алынат, же болбосо клавиатурадан Ctrl англисче Z таңбасы. Эми ушул эле ячейкаларды башкаруу боюнча, мисалы мына 9-чу катарды толугу менен белгиледим. Бул жерде мына ставить деген турат эң эле жогоркусунда. Бул жерден ставить ячейки десек, дагы бирди кошот. 9 менен 8-дин ортосуна кошулуп калды. Ошондой эле бул жагынан ишемби дегенди алып туруп, ставить ячейки десем, дагы бул жагынан мына столбец 1 деп кошулуп калды. Буларды дагы артка алып турайын. Булардын азыр көп мага зарылчылыгы жок. Же болбосо, мынакей ушул жерге кошулган ставить ячейкини ушул жерди белгилеп туруп, удалить деген жерге келсем дагы, бул жерде дагы түрлөрүн чыгарып берет. Удалить ячейки, удалить строки с листа дейт, удалить столбец с листа дейт. Мындай тигинен болгон бир бөлүктү удалить этсеңиз болот, же болбосо муну удалить этсеңиз болот. Булардын бардыгын карап көрүп, удалить этсеңиз болот. Керек болсо бул жерде эң аягында удалить лист дейт. Бул могул экинчи лист деген бизде ачылган, бул бош болчу, ушуну удалить этип салам, мына удалить лист жок болуп кетти. Андан кийин бул жерге келип туруп, удалить строки с листа дегенди бассак, мынакей биз кошкон 9 менен 8-дин ортосундагы бир линия толугу менен жок болуп кетти. Мисалы бул жерде бир 5% деген турат. Ушунун өзүн алыш үчүн удалить ячейки дегенди, ушунун өзүн удалить этсек болот. Мынакей ал дагы жок болуп кетти. Урматтуу көрөрмандар, ячейки бөлүгүндө мына ставить, удалить дегенди көрдүк. Андан кийин формат деген жери дагы бар. Бул формат деген жерге киргенде, бул ушул могул ячейкалардын, уячалардын узунун, туурасын, стандартта кандай болушу керек, канча болсун, мына ошону туураласак болот. Бул жерде мына высота строки дегенди, ширина дегенди, мына ушуларды бул жерден азыр высота строки деген 18 экен. Муну мисалы 20 кылып алсак болот. Ширина дегени 15-71 экен. Муну дагы 18 кылып алсак болот. Ушундай кылып булардын бардыгын белгилеп алып туураласак болот. Же болбосо ар бирин дагы ушинтип өзгөртүп чыксак болот. Урматтуу көрөрмандар, ячейки бөлүгү ушундай. Өзүңүздөргө керек болгон учурларда ушул жерден пайдалансаңыздар болот. Главная бөлүмүнүн акыркы бөлүгү редактирование деген бөлүк. Бул жерде редактированияда эң эле биринчи карасаңыздар, бул сумма белгиси турат. Муну биз абдан көп колдонобуз. Мисалы, мындай кылып туруп, булардын бардыгын белгилеп туруп, сумма дегенди басып койсок, бул жерде автоматтык түрдө бул жердегилердин суммасын чыгарып коет.
Бул жер азыр эң акыркы бөлүгү финансовый болгон үчүн сом менен көрсөтүп калды. Өчүрүп турабыз. Бул жерде ушул эле жерде мынакей кичинекей белгисин бассаңыз, бул жерде орточо эсепти чыгарсаңыз болот, максимум, минимум дегендер бар. Ошолордун бардыгын колдонсоңуз болот. Же болбосо другие функции деп туруп ичине кирип дагы бул жерден дагы көптөгөн нерселерди керек болсо ошол синус, сумма, если деген абдан көп функциялар бар. Булардын бардыгын колдонсоңуз болот. Албетте бул Excel жогорку деңгээлде иштеген жана бухгалтериялык иштерде абдан пайдалуу болгон. Муну профессионалдык деңгээлде да колдонуп жүргөндөр бар. Биз ал деңгээлде билбейбиз. Базалык деңгээлин көрсөтүп берүүнүн аракетин көрөбүз. Ошол эле жерде заполнить деген бар. Абдан кызык. Мисалы, бул жерде мынакей бул белгиленген 5те турабыз. Ушул жерден келип туруп, муну вниз десек, бул жогору жагындагыны ылдый көздөй ушуга көчүрүп коет. Же муну артка алып турабыз, мынакей бул жердеги 5ке келип туруп, бул жерден влево десек, бул 5ти бул жака көчүрүп жылдырат. Мына ушундай кызык нерсеси бар бул жерде заполнить деген. Ушул жерде мына 5% деп турган нерсе бар, анын астына келип туруп, очистить все десек болот, же болбосо очистить форматы десек, муну жөнөкөй эле 5ке айландырып коет. Же болбосо артка алып туралы да ошол 5ти мисалы очистить десек такыр тазалап өчүрүп салат. Бир нерселер ашыкча болуп жатканда аны өчүрө албай атсак, ушундай кылып дагы өчүрсөк болот. Же болбосо бул акыркы 5ти клавиатурадан del деген баскыч менен, же болбосо delete деп турат, ошол менен дагы өчүрүп тазаласак болот. Андан кийин дагы бир абдан кызык нерсе бул сортировка и фильтр деген бар. Мисалы, бул номерден тартып жекшембиге чейин мындай кылып белгилеп алып, фильтр дегенди басып койсок, бизде мындай нерсе пайда болот. Бул көбүнчө адам аттары менен, мындай бир цифралар менен иштөөдө. Мисалы, бизге жалаң 5тер керек болгон болсо, бул выделить все дегенди алып салып, 5ти басып, мындай кылсак, бизге 5терди гана көрсөтүп берет. Же болбосо выделить все дейбиз, окей. Бул жерден келип туруп, мисалы, бизге азырынча Азамат менен Азаткана, же болбосо Акылбек, Атамгадагылар керек болсо, мындай кылып алып, алардын канча баа алганын, кандай баа алганын ошолорду дагы көрүп, кайра буларды чыгарып алсак болот. Фильтр деген бөлүгү ушул жерде абдан сонун ишке жарайт. Жана дагы бир кызыгы бул жерден ошол фильтрге келип туруп, сортировка от А до Я дейт. Бул жагын Адан Яга чейин деп тууралап алсак, LDR аягына келип, Азамат башына келип калат. Же тескерисинче LDRдан баштап. Же болбосо бул жерде түсү менен дагы башка нерселери менен дагы фильтрлеп алсак болот экен. Андан кийин редактирование бөлүгүнүн дагы эң акыркы бир өзгөчөлүгү калды. Бул найти деген жерде келип эле заменить кылсак болот, перейти, ушундай нерселери бар. Найти деген жерге келип, мисалы биз бул жерден LDR дегенди издей турган болсок, мынакей бизге таап берет. Же болбосо бул жерден мисалы Азамат деп издесек, найти десек, бул жерге келип таап берет. Андан кийин ушул эле жерден заменить дегенди да бассак болот. Мисалы Азамат дегенди биз Анарбек дегенге өзгөртүп салсак болот. Мынакей Азамат бул жерде Анарбекке өзгөрүп калды. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, ошентип биз главная бөлүгүнүн Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, ошентип биз главная бөлүмүнүн бардык бөлүктөрү менен таанышып бүттүк. Кийинки сабактарыбыз уставка бөлүгү боюнча уланмакчы. Эгерде бул видеолор сизге жагып жаткан болсо, лайк басып, видеону башка бирөөлөргө дагы бөлүшүп, таратканды унутпаңыз. Бул сабактарыбыз акысыз, сиз каалаган адамга таратсаңыз болот. Биз жаман көрбөйбүз. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз.